Karekeler ушундай адамдар кыяматка барганда Кур'ан оку дейт. Окуган сайын жогору жака лифт менен чыгып кете берет да бийик даражагачы. Токтогон жерде токтойт. Демек канча көп окуган ошончолук бийик даражада болот деген сөз. Кур'ан окуган карылардын ата-энесине алтындан болгон, күндөн болгон, нурдан болгон тажы кийгизилет. Сен балаң ушуга бердиң. Кур'ан окуп эмне болот, кантип тыйын табат деп ойлободуң. Кудайдын сөзүн окуса бактылуу болот деген ишеним менен балаңы карылыкка бердиң. Мына сага белги деп ушундай берет. Алтын тажы бул сөз бейишке бара турган эң жогорку бийик даражадагы алтын тажы болот. Бирок ошо Кур'ан окуган балдар тирүү Кур'ан болуш керек да. Анан Кур'ан болуп, анан Кур'ан бир нусканы толуктап Кур'ан жаттап коюп бирок амал кылбай жүрө берсе, анда текшеде тизилген көп Кур'анды бирөө болуп калат. Мына кары кең жакшы сөйт, шу жашка кары кең сурайтчы. Жашың канчада? Кары. 6. Кайсы сураны окуйсуң? Tabarak. Окучу? Бисмилlah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-azizul ghafur. Maşallah. Окучусуң? Кайсы сураны окуйсуң? Жашың канчада сен? Кайсы сураны окуйсуң? Окучу? Бисмилlah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajrun ghayru mamnun wa innaka la ala khuluqin azim fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikumul mawt. Maşallah, maşallah. Sezeren okучу? Maşallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا Maşallah. Туғандар, қысқасы кимдин баласы ушинтип Кур'ан окуп калышын кааласаңар, Кутмадада мечитке балаңарды алып өзүңөр кошулуп келип окусаңар болот. Сабак башталды иншалла. Сен да окуйсуңбу? Окучу. Фатиханы окучу. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala'ga maqtalar olsun. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e salam salavatlar olsun. Hurmatlı cemaat tuğanları, malisuluklar, şu жерде mına sabak baştaldı tuğanlar. Günde şu жерде sabak olur, gelip kaçışkılar. Özünüzde okusanız olur, baldarınızda apkeseler olur. İnşallah. Bismillah, alhamdulillah, hurmatlı Malisuslarının turğunları ошондой эле урматтуу ата-энелер. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн хадисинде силердин эң жакшыңар Куранды үйрөнүп анан башкаларга үйрөткөн дегендей. Ошондуктан эң жакшы адам бул Куран үйрөнгөн. Ошондой эле ар бир ата-эненин балага болгон милдети Куран үйрөтүү, ошондой эле ыйман тарбиясын берүү тугандар шариятта. Ошондуктан ушул жерде Кудай кааласа Кутманова көчөсүндө эки этаж мечитте Кутманова көчөсүнүн эки этаж мечитинде Кудай кааласа балдарга ушундай бир Куран үйрөтүү сабагы башталган алдында турат тугандар. Ошого балдарыңарды жөнөткүлө, балдарыңар ыймандуу болуп чоңоюшуна чоң бир салымдарды кошкула себепчи болуп кеткиле. Ушул жерге чакырабыз барыңарды.